Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан кыргыз тили сабагынан жолугуп жатабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз фонетика деп аталат. Фонетика деген бөлүм кыргыз тили илиминин бир чоң бөлүмү болуп эсептелинет. Фонетика деген илим грек тилинен келип чыккан. Грек тилинен фоне үн, тика деген тил жөнүндөгү илим дегенди түшүндүрөт. Фонетика дегендин изилдөө объектиси тыбыштар жана тамгалар, муун, басым, bir söz içindeki tığışların özgörü prosesleri жөнүндөгү сөздөрүн үйрөтүүчү илим катары санайт экенбиз. Башкача айтканда, фонетика тамгалар жана тыбыштар жөнүндөгү алардын өзгөрүү процессин, пайда болуу процесстерин үйрөтүүчү илим фонетика деп аталат экен. Фонетика деген негизи эле тамгалар жана тыбыштар жөнүндөгү илим. Адамдын тили сүйлөмдөрдөн, анан сөздөрдөн түзүлөт. Сөздөр болсо тамга жана тыбыштардан түзүлөт. Эми ушу тамга тыбыштардын келип чыгышы, пайда болуу процессине биз токтолуп өтөт экенбиз. Мындайча айтканда, адамдар тыбыштарды кандайча пайда кылат? Бул өпкөдөн чыгып келе жаткан аба кекиртек аркылуу, бул ооз көңдөйүндө үн түйүндөр аркылуу үндөр пайда болуп, айрым-айрым үндөр пайда болот экен. Булар үндөр тамгалар болуп эсептелинет экен. Тыбыштар болуп эсептелинет экен. Эми ушул кыргыз тилиндеги тамгалар жана тыбыштарды үйрөтүүчү илим фонетика деп аталарын билдик. Фонетика деген илим бул кыргыз тилинде тамгалар тыбыштарды үйрөтөт. Тыбыштар кыргыз тилинде 36 тамгадан жана 39 тыбыштан турат. Алардын 14 үндүү. Анын 14 үндүнүн ичинен 8 кыска үндүү. Аларга кайсылары келет? А, О, И, У, Ö, И, Э, Ü. Булар кыргыз тилиндеги үндүүлөр, тыбыштар үндүүлөр жана үнсүздөр болуп бөлүнөт. Ошолордун үндүүлөрү 14 үндүү экен. 14 үндүүнүн 8 кыска үндүү болуп эсептелинет экен. Ал эми 6 созулма үндүүлөр экен. А, О, У, Ü, Ö, Э. Көрдүңүздөрбү? Экөө биригип үндүүлөрдү 14 тыбышты, 14 тамганы, же болбосо 14 үндүүнү түзөт экен. Ал эми бул 14 үндүүнүн ичинен үндүүлөр кыска жана созулма болуп бөлүнөт дедик. Эми айрым бир фонетиканын өзгөчөлүктөрү бар, өзүнө тиешелүү. Кээ бир учурларда тыбыштык касиетке ээ болбой калган тамгалар бар. Же болбосо кээ бир учурларда кайра тескерисинче бир эле тамга же болбосо бир эле тыбыш эки тыбыштык касиетке ээ болгон учурлар бар. Бул учурга көңүлүңөрдү бургула. Лагер. Көрдүңөрбү? 1, 2, 3, 4, 5, 6 тамга 5 тыбышты турат экен, түзөт экен. А эмнеге бул жерден 5 тыбыш болуп калды деген суроо туулушу мүмкүн. Анткени бул ичкертүү белгиси менен ажыратуу белгиси кыргыз тилинде, ажыратуу белгиси менен ичкертүү белгиси тыбыштык касиетке ээ эмес экен. Биз дайыма сөзгө фонетикалык талдоо жүргүзгөндө бул ажыратуу белгиси менен ичкертүү белгисин биз тыбыш катары эсептебейт экенбиз. Эми бул карап көргүлө, коён деген сөздү карап көргүлө. Коён деген сөздө 1, 2, 3, 4 тамга бар дагы 5 тыбыш болуп калды. А эмнеге тыбыштар көбөйүп түштү деген суроо туулушу мүмкүн. Анткени себеби бул жерде ый менен о биригип келип, йоттошкон йо деген тыбышты түздү дагы. Бул жерде 5 тыбыш болуп көбөйүп калды. 1, 2, 3, 4, 5 тыбышты түздү. Көрдүңөрбү? Бул фонетикада же болбосо тамга тыбыштарда өздөрүнө тиешелүү өзгөчөлүктөр болот экен. Ошолордун бири болуп тамгалардын, тыбыштардын азайып калышы, көбөйүп калышы. Кайсы учурларда көбөйүп калды? Мисалы үчүн ажыратуу, ичкертүү белгилеринде азайып калды, бул тыбыштык касиетке эмес экен. Ал эми йоттошкон тамгалар аралашканда тамгалар көбөйүп калат экен. Анткени алар эки тыбыштык касиетке экен. Ый-йо, ый-у деген сыяктуу. Көрдүңөрбү? Ый-йо, ый-у. Булардын баардыгы биригип келип, бул экөө биригип келип бир гана тыбышты билдирет экен. Эми жантан бери бул тыбыштардын башкача айтканда фонетиканын үндүүлөр жана үнсүздөр деп бөлүнөрүн билдик. Үндүүлөр болсо 14кө бөлүнөт экен. 8 кыска үндүү, 6 созулма үндүү болуп бөлүнөт дедик. Андан тышкары үндүүлөр тилге карата бөлүнөт экен. Тилге карата жоон жана ички болуп бөлүнөт экен. Тилге карата жоон ички болгондо
жоонуна а, о, у, кирет экен, көрдүңөрбү? Тилге карата жоон ичке болуп бөлүнөт экен дагы, жоонго бул тыбыштар кирет экен. Ичке, ал эми тилге карата ичке жагына и, ү кирет экен. Тилге карата жоон ичке болуп бөлүнөт экен, алардын бөлүнүштөрүнө токтолуп өттүк. Андан кийин үндүүлөрдүн эринге карата бөлүнүшү бар экен. Эриндүүгө жалаң эриндер катышат экен, эриндин катыштыгы менен. О, у, ү, ö. Эринсиз үндүү дейт. Мында эринсиз, эриндин катыштыгы жок экен. А, и, көрдүңөрбү? Үндүүлөрдүн эринге карай бөлүнүшүнө токтолуп өтүп атабыз. Андан кийин жаактын ачылышына карата дейт. Кең, а, кең, жаак, кең ачылып атат, кыргызча айтканда. А, о, көрдүңөрбү? Жаактын ачылышына карата кең үндүүлөр, ал эми кууш үндүүлөр булар экен. Кууш үндүүлөр. Алар кууш кысылып айтылат экен. И, ү, у. Көрдүңөрбү? Тилдин үндүү тыбыштардын тилге карата бөлүнүшү жоон ичке, эринге карата эриндүү, эринсиз, жаактын ачылышына карай кең, кууш жана кыска жана созулма болуп бөлүнөт экен. Бул үндүү тыбыштардын бөлүнүшү экен. Өзүңөр байкагандай, бул тамга жана тыбыштарды жасоочу адамда органдар бар экен. Бул тыбыштарды жасоодо өпкөдөн чыгып келе жаткан аба, өзүңөр деле мындай байкоо салсаңар, адамдын органдары өпкөдөн чыгып келе жаткан аба кекиртек аркылуу ооз көңдөйүнө келет экен. Үн түйүндөрүнүн жардамы менен үн пайда болот экен. Байкасаңар, а, о, ү деп атат, деп айтылып атат. Байкап көрдүңөрбү? Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүндө эч кандай тоскоолдукка учурабай айтылса, анда үндүү тыбыштар деп айтылат экен. Үндүү тыбыштар деп аталат экен. Бул үндүү тыбыштарды жасоодо, жана өзүңүздөр байкагандай, ичке жоон деп атат, эриндүү, эринсиз деп атат, кең, кууш деп атат. Көрдүңөрбү? Ошол органдардын, адамдын органдарынын катышына байланыштуу кең, кууш, эринчил, эринсиз деп бөлүнүп атат. Көрдүңөрбү? Эриндерди бул тыбыштарды жасоодо бул адамдын органдары бүт катышат экен. Бүт эмес, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба. Кекиртек аркылуу үн түйүндөрү, ооз көңдөйүндөрүндө тыбыштар жасалат экен. Борбордук нерв системасы да кирет экен. Анткени нерв система баягы ар бир адамдагы нерселерди башкарып турарын билесиздер. Көрдүңөрбү? Дагы бир жолу айтам, өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүндө эч кандай тоскоолдукка учурабай айтылса, анда булар үндүү тыбыштар деп аталат экен. Үндүү тыбыштарды байкадыңар. Кыска жана созулма болуп бөлүнөт экен. Алар бардыгы бирип келип 14 экен, 8 үндүү экен дагы, созулма үндүүлөр 6 болду. Андан кийин тилге карата, эринге карата, жаактын ачылышына карай деп бөлүндү. Демек, бул тыбыштарды, тамгаларды жасоодо бул адамдын органдары катышалар, адамдын дем алуу органдары, сүйлөө органдары, борбордук нерв системасы катышаарын биз билдик. Үндүү тыбыштардын бөлүнүшүнө токтолуп өткөндөн кийин биз бир сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү, фонетикалык талдоо. Ушуга көңүлүңөрдү буралык. Бул жетиген деген сөз экен. Бул фонетиканын изилдөө объектиси муундар, басымдар деп айтканбыз. Эң биринчи 2 муун, 3 муундан турарын билдик. Жетиген. Муун дегенибиз ар бир канча үндүү тыбыш болсо, сөздө канча үндүү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Мына көрдүңөрбү? Жетиген. Анткени и деген үндүү тыбыштар катышып, биздин сөзүбүздө 3 муунга бөлдүк. Санап көрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 тамга 7 тыбыштан турду. Көрдүңөрбү? Тамга 7 тыбыштан турду. Эми ар бир тамгага, тыбышка мүнөздөмө берет экенбиз. Биз жанатан үндүү тыбыштарга толук токтолуп өттүк. Алардын тилге карата, эринге карата, жаактын ачылышына карата, созулушуна карата толук токтолдук. Ал эми биз кийинки сабактарыбызда үнсүз тыбыштардын бөлүнүштөрүнө өтөт экенбиз. Ошондой болсо да азыр мага үстүртөн айтып коюуга туура келет.
үнсүз тыгыштар жасалуу ордуна карай, жасалуу ыгына карай, үн менен шыбыштын катышына карай болуп бөлүнүшөт экен. Жасалуу үн менен шыбыштын катышына карай көбүнчө каткалаң, жумшак деп айтылат экен. Уяң үнсүздөр деп айтылат экен. Ал эми жасалуу ордуна карай кош эринчил, ушчул, эринчил, тишчил, орточулдар, түпчүлдөр деп айтылат экен үнсүз тыгыштар. Жасалуу ыгына карай жарылма, жылчыкчыл, бириккен, дирилдеме, капталчыл деп айтылат экен. Эми биз ушул үнсүз тыгыштарга бир аз мындай көбүрөөк токтолбойбуз, бирок көбүнчө токтолгонубуз үнсүз тыгыштар жөнүндө аябай көп анализ берет экенбиз да. Мисалы, Ж деген Ж тыгышы үнсүз, үнсүздүн ичинен ушчул, жарылма экен. Бул жасалуу ордуна карай, жасалуу ыгына карай бөлдүк ошентип үнсүз тыгыштарды. Андан кийинки үндүү экен, үндүү. Үндүүнүн ичинен ичке экен, тилге карата, эринге карай эринсиз экен, жаактын катышына карай кең-кең. Көрдүңөрбү? Бул тыгышы. Андан кийин Т үнсүз экен, Т үн менен шыбыштын катышына карай каткалаң деп бөлдүк. Жана биз эскертип айтканбыз, үнсүз тыгыштарга көбүрөөк токтолбойбуз. Биздин токтоло турганыбыз жалаң үнсүз тыгыштар. И тыгышын карайбыз. И бул үндүү тыгыш, үндүү тыгыштын ичинен тилге карай ичке, эриндин катышына карай эринсиз, жаактын катышына карай кууш экен. И деп айтылып атат. Г жанагыдай эле, бул Г үнсүз экен, үнсүз. Үндүү менен үнсүздүн айырмасын экөөнүн кантип айырмалап билебиз? Жана биз айтып өттүк. Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүндө эч кандай тоскоолдукка учурабай айтылып атат. И менен Гны салыштырып көрүлө. И дегенде эч кандай өпкөдөн чыгып келе жаткан аба тоскоолдукка учурабай айтылды. Ал эми Гны карап көргүлө. Г баягы өпкөдөн чыгып келе жаткан аба ооз көңдөйүндө тилдин түбү менен айтылып атат. Г деп. Көрдүңөр, бул үнсүз экен. Андан кийинки жетиген деген мына могу үндүү тыгышка көңүлүңөрдү бурабыз. Үндүү тыгышка көңүлүңөрдү бурабыз. Бул үндүү экен, үндүүнүн ичинен тилге карай ичке экен, эриндин катышына карай эринсиз экен. Ал эми аягында жаактын катышына карай, жаактын ачылышына карай кууш экен, кууш. Ичке айтылат экен. Кууш деп. Анан жетиген акыркы тыгышыбыз. Жетиген деген Н акыркы тыгыш үнсүз экен. Үнсүз, көрдүңөрбү? Бул ар бир сөзгө фонетикалык анализ бергенде, эмнени байкадык? Эмне кылышыбыз керек фонетикалык талдоодо? Муну муңго бөлүп чыгат экенбиз, тамга тыгыштарын санайт экенбиз, анан ар бир тыгыштарга анализ берип, так анализ берип чыгат экенбиз. Ал үндүүбү же үнсүзбү? Же үндүүнүн ичинен кандай болуп бөлүнөт? Үнсүздүн ичинен кандай болуп бөлүнөт? Үнсүздөр кандай болуп бөлүнөт экен дагы, үндүүлөр кандай болуп бөлүнөт? Биз бүгүнкү сабактан кеңири токтолуп өттүк үндүүлөргө токтолуп өттүк. Үндүүлөрдүн тилге карата бөлүнүшүн карадык, эринге карата бөлүнүшүн карадык, жаактын ачылышына карата бөлүнөрүн карадык. Анан созулма кыска деп бөлүнөрүн карадык дагы, баардыгына токтолуп өттүк. Демек, бул фонетика деген илим, бул тыгыштык түзүлүштү, тыгыштык айырмачылыктарды, бул тыгыштык өзгөрүштөрдү үйрөтө турган илим экен. Жана да айтып өттүк, бул фонетика деген илим грек тилинен келип чыгып, бул фоне үн дегенди түшүндүрөрүн билдик. Биз ушул үндүү тыгыштардын бөлүнүштөрүн толук так үйрөндүк. Үндүү тыгыштар 14 экен. Анын ичинен кыска үндүү, созулма үндүү болуп бөлүнөрүн билдик. Тилге карата жоон ичке, эринге карай эринчил, эринсиз, жаакка карай кең кууш деп бөлүнөрүн билдик. Эми кийинки сабактарыбызда биз ушул үнсүз тыгыштардын үн менен шыбыштын катышына карай, жасалуу ордуна карай, жасалуу ыгына карай кандай деп бөлүнөрүн, ошол үнсүз тыгыштардын өздөрүнө тиешелүү касиеттерин, белгилери жөнүндө окуп үйрөтмөкчүбүз. Ушул сабагыбызды ушуну менен соңуна чыктык. Кийинки жолугушууга чейин саламатта туруңуздар.